Тажик чегарачылары кыргыз аскерин сабаган. Атамбаевди 1-май райондук сотуна күчтүү алып келишкенин адвокат билдирди. Украинада орусиялык аскерге аялды зорлуктоо боюнча биринчи кылмыш иши козголду. Ушул жана башка так маалыматтар менен мен Фатима Аданова тааныштырам. Каналга катталып, видеону акырына чейин көрүңүз. Кыргыз чегарачысын тажик аскерлери уртукмукка алганы билинди. Бул тууралуу Кыргызстандын чегара кызматы маалымдады. Окуя Лейлек районундагы Саада айылында 19 мартта болгон. Сабалганын жоокер өзү айтып берген. Текшергенде анын башы жарылганы, денеси сыйрылганы белгилүү болгон. Учурда ооруканага жеткирилип, абалы канааттандырарлык экени кабарланды. 1 апрелден 31 декабрга чейин Кыргызстанга кумшекер менен өсүмдүк майын импорттогондордон кошумча нарк салыгы алынбайт. Мындай чечимди министрлер кабинети кабыл алды. Азык-түлүктүн бул эки түрүндө таңкыстык жаралып, баалары кескин кымбаттаган болчу. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 23 мартта 1-май райондук сотуна алып келинген. Бирок ал сотко кирбей койду. Адвокаты Замир Жошев Алмазбек Атамбаевди бөлмөдөн ич кийимчен, кол бутунан кармап, колониянын кар баскан куроосунан сүйрөп чыгышкан. Ал жактан автозакка мажбурлап отургузушкан. Чыңайлак жана турсичен карда сүйлөшкөн деп Facebook баракчасына жазды. Сүрөт видеолордон Атамбаев сотко футболкачан келгенин көрүүгө болот. Жактоочусу Атамбаевдин жүрөгүнө жана омурткасына байланыштуу оорулары бар экенин айткан. 2019-жылы Атамбаевдин Койташ айылындагы үйүндө аны Батухаевдин иши боюнча кармоо үчүн операция жүргөн. Операция учурунда спецназ офицери каза болуп, 175 адам жаракат алган. Польшанын ички коопсуздук агенттиги Орусиянын коопсуздук кызматында иштеген же алар менен байланышы бар делген 45 орус дипломатын өлкөдөн чыгарууну талап кылды. Агенттик аларды тыңчылар деп эсептейт. Орусиянын Польшадагы элчиси Сергей Андреев тийиштүү талап колуна тийгенин растаган. Украинанын башкы прокуратурасы согуш мыйзамдарын бузуп, аял зорлуктоого шектелген аскерге кылмыш ишин козгоду. Шектүү март айында Киев облусундагы үйлөрдүн бирине кирип, кожоюнун өлтүрүп, аялын баласын коркутуп, аялын бир нече ирет зордуктаган. Ошондой эле прокуратура согуш башталгандан бери кеминде 120 украиналык бала өлтүрүлгөнүн жазган. Ал эми Орус президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков булардын баарын четке каккан. Ал Украинанын башкы прокуратурасына ишенбестигин, орус аскерлери карапайым элге ок чыгарбаганын айтат. Ал эми аялдын зордукталганы боюнча маалыматты таптакыр эле карандай жалган деп билдирген Медузага. Орус аскерлеринин качкан аялдын Украинадагы окуяны айтып берген видеосун BBC-нин орус кызматы жарыялады. Ал талкаланган үйлөрдү куруп аласың, бирок каза болгондорду кайра тирилте албайсың деп муңканат. Это беда. И беда это и русского населения беда. Потому что их дети погибают. Ни за что, ни про что спрашивается. За что? Великая Отечественная война была понятно, что это фашисты, что это не наш народ, не что. А здесь же дружественный народ, общая культура, почти близкая культура, близкие по языку близкие. И как можно было, что вот такое? Это страшно. Орусиянын мурдагы вице-премьер-министри, акыркы жылдары Путиндин эл аралык уюмдардагы өкүлү кызматында жүргөн Анатолий Чубайс өлкөдөн чыгып кетти. Бул маалыматты Bloomberg агенттигине кабары бар 2 адам растаган. Ал эми Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков Чубайс өз ыктыяры менен кызматтан бошогонун РИА Новостиге ырастаган. РБК агенттигинин булактары ал азыр аялы менен Стамбулда экенин жазышты. Орусиялык айрым маалымат каражаттары коргоо министри Сергей Шойгу да 11 марттан бери коомчулукка көрүнбөй кеткенин жазышты. Демейде Шойгу медиадан такай көрүнүп турчу. Бир нече апта мурда Украинадагы согуштук аракеттердеги ийгиликсиздикке айыпталып, Шойгу камалары тууралуу такталбаган маалыматтарда чыгып кеткен болчу. Монголияда акыркы 7 жылда семирип кеткен жеткинчектер 7 эсеге көбөйгөн. Бул тууралуу Монгол парламенти талкуу жүргүзүп, маселени чечүү үчүн депутаттар таттуу суусундуктарды азайтуу тууралуу мыйзам сунуштады. Бирок алар семирүүнү 2024 жылга чейин тыя алышы күмөн. Анткени мыйзам кабыл алынган күндө да 2024 жылдан баштап ишке кирет. Мексикалык Ирене аттуу кыз Мирбек Атабековдун жалынам аттуу ырын кыргызча созолонтуп, TikTok'ту жарып атат.
Ирене Мирбек Атабековдун башкарлары да жагарын баса белгилеген. 22 мартта ырчы менен жолуккан видеосун жарыялады. Алыскы өлкөдөн келген Ирене 4 жылдан бери Кыргызстанда жашайт. I love you. А вы, кажется, мои песни пели, да, Джалана? Да. Вы мне напишите на Инстаграм. Я тебя люблю. Күндүн маанилүү жаңылыктары мына ушулар болду. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуз. Каналга катталып, лайк басып, комментарий жазганды унутпаңыз.